Asman açık, ala bulut jirбеген, айкалышкан, нур алышкан күн менен жаратылыштын көркүм сенсиң. Кыргызстан суктанышып, сени кимдер сүйбөгөн. Жаратылышын койнунда май майрамына утурлай Чүй облусунун Аламидин районунун Ташбашат айылында Кыргыздын улуттук оюндарынын бири болгон ат жабыш оюну боюнча мелдеш өткөрүлдү. Мелдешке республика боюнча мыкты делген күлүктөр чакырылган. Бүгүн 9 майга арналган ата мекендик согушка барып келген ардагерлерге Куран окутуп, Кадыр байкебиз, Кадыр Маликов ошо уюштуруп берип атат. Кудай буйрса, ошого аламан, анан кунан 2 түрү болот. 5 байгеден. 2 түргө 5 байгеден. Кыргыз Республикасынын бардыгын чакырганбыз да. Бирок бүгүн Талас облусунда дагы бир ат чабыш бар. Анан биякта дагы бар, 2ге бөлүнүп калды да. Анан кийин 9 майдын өзүндө дагы Ошто болгон. Ошондо Ошко баргандар чарчап калды. Анан бирок бүгүнкүгө 2 жерге бөлүнүп калды аттар. Биякта кичине азыраак болуп калышы мүмкүн. Ата 25-30 аттан болчу да ар бир түргө. Өткөрүлүп жаткан мындай саамалык Ташбашат жана Үчемчек тургундары үчүн салтка айланып бараткандай. Анткени Кыргыздын улуттук оюндарын жыл сайын өткөрүп келишет. Маселен, буга чейин Көкбөрү, ат чабыш жана башка ушул сыяктуу улуттук оюндардын түрлөрүн өткөрүшүүдө. Вот данное мероприятие, оно постоянно проводится уже в течение, наверное, 15 лет в целом. Но сегодняшний день мы, как вот одни из инициаторов сегодняшнего дня, решили приурочить его к 9 мая, да, именно посвященную Дню Победы и также памяти наших предков. Именно вот из сел, кто ближайших, здесь горные села, чьи предки погибли в войне, и нашим ветеранам в первую очередь. Сегодня мы пригласили аксакалов, которые вот выступят, общих предков, аксакалов, и вот своему посвященному деду Чона Атама Куланжбек Маликов, да, вот как писателю, поэту тоже под этим эгидой одновременно. Мындай оюндардын жыл сайын өткөрүлүшү жөн жерден эмес. Кыргыз эл акыны, жазуучу жана драматург Кубанычбек Маликов Ысык Ата районуна караштуу Үчемчек айылында туулган. Чыган кыргыз эл акынын урпактары аны унутта калтырбоо үчүн дайыма эскерип турушат. Жалкар акын, драматург, жазуучу, манасчы атабыздын ошо элесине жана дагы ошо бул согушка барып келбей калган аталар, чоң аталардын элесине бүгүн ошо Куран окутулуп, ушул жерде ат оюндарын уюштуруп атабыз. Албетте ошол биздин бир тууганыбыз Кадыр Маликовдун инициативасы менен Кыргыздын ат оюндарын биз өркүндөтүп, ушул жаштарды жакшылыкка чакырып, жамандыктан сырткары болгула деген эле тилегибиз. Ошо өкмөтүбүз, элибиз, жерибиз, ошол бизди башкарган өкмөт башчылары, мамлекет башчылары аман эсен эшенчиликте болуп, ошонун иштеринде ийгиликтер болсун деп тилемекпиз. Субхана роббика роббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин. Ата бабаларга Куран окулган соң, алгачкылардан болуп Куран чабышка старт берилди. Белгилей кетсек, Куран чабышка 8 чакырым белгиленсе, Аламан байгеге болсо 10 чакырым алыстыктан кое берилмекчи. Кунан жарышта элдин сүрөсү менен биринчи болуп Баш Кара Суу айылына караштуу Күлүк биринчилерден болуп маарага жетип келди. Ушул дос балам дайындайт. Чыңгыз деген дос баламдын колунда ат. Ушул өзү дайындап, өзү чабат. Бир иниси, бир тууган иниси Амир деген. Иштеге өзү ат чапканбыз, иштегесте. Казакстанга да чапканбыз, квадратск утканбыз. Ошо. Ага чейин Байтик Батырды уткам өзүм атым менен 2019 жылы Мерседес утканбыз. Анан башка да аттарыбыз көп эле. Казактарга чабабыз, биякта чабып жүрөбүз, утуп атабыз байгелер. Жаздан баштап минуттук работа беребиз, тоого чыгабыз, түскө бинебиз, куруктарга иштетебиз. Иним минет көбүнчө эле иштетет ошолор. Иним чабат өзү. 2 жылдан бери чабып атат, ошо иликке жетип атат, акырын байгелер утуп атат. Кунан чабышта алдыңкы 5тикке келген күлүктөргө байгелер тапшырылып бүткөн соң, Аламан байге болгон ат чабышка да убакыт келип жетти. 10 чакырымдан кое берилген күлүктөр биринен сала бири калбай келе жатышты. Колдоочулар колдоп турушат. Мына өзүңүздөр көргөн биринчи орунда Аламан байге. Мына экинчи орунда келип калды. Ортосунун аралыгы 2 мүнөт ал.
Көптөн күткөн Аламан байгени Ысык Ата айыл өкмөтүнүн Алмалуу айылынан келген Күлүк 1-орунда ийилип кетти. Аламанды утма менен кеки утты ошондо. Кеки да илгерки сайыпкер. Мо 6-чабышы болот. 6-чабышы. Кудай буйрса. Бүгүн уттук буга чейин. 3 жолу 2-чи болдук. 1 жолу 1 болгонбуз буга чейин. Анан өткөндө көлгө чоң чабыш барып, аяктан 10-чу курта токтоп калган. Бүгүн кайрап келдик буяка. Кудайдын каалоосу уттук буяктан. Бул мелдешке Аргымак Федерациясынан да атайын өкүлдөр келип, уюштуруучуларга жана жеңүүчүлөргө белектерин тапшырышты. Улуусал наркты өнүгүшүнө чоң салым кошуп атканыңызга чоң ыраазычылык сизге билдиребиз. Биздин президентибиз Ислам Атакеевдин атынан сизге ыраазычылык катты тапшырайын деп атам. Кыргыз эли аман болсун. Жаманчылык болбосун. Баарың ал, келин ал, буул болгула. Азамат Жумадилов, Гүлчора Касымкулов, Азия ТV жаңылыктары.